Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада такси тармагында эмгектенген агаларым, курьер болуп иштеген бир туугандар, машина мингендер дегеле ушул видеого лайк басып, ушул группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Көбүн эсе ошол таксидегилерди, доставкаларда иштеген мекендештердин группаларына жетип түшсүн. Мына бир жылдан ашып өттү. Мына эва ковриктерди тигип элге жеткирип берип аткан Замир агабызды тартып чыгарып жүрөбүз. Мына буюрса мына Орозонун урматына чоң арзандатуу башталды. Андыктан чамданып калыңыздар. Оптим количестводон алсаңыздар болот. Көбүн эсе агабыздан Валбирскеден алып саткандар көп. Бул агабыз өзү эле бул жерде иштеп калбасан, 7-8дей биздин кыргыздарды иш менен камсыз кылып отурат. Агабыз менен амандашалык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Белгиле. Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр, рахмат. Иштеп атабыз акырын. Ковриктерге кандай арзандатуу болду? Ковриктерге арзандатуу болду. Сен акыркы тартканда ошо 2700-2800дөн сатып аттык машиналаргачы. Себебинен ол жөн эле клиент көбөйдү деп эле көтөрүп салган эмес. Материалдар кымбаттады да. Азыр бардык нерсе 30%ке өстү. Ценаларычы, мисалы үчүн Авитодон деле көрсө болот. Мурунку ценалар азыркы ценаларды ондой страпалар да кымбат болуп кетти, бардык нерселер. Чекедеги жиптер. Чекедеги жиптери. Мисалы үчүн нолорду, мисалы үчүн 300-400дөн алсак азыр 550ге чыгып кетти, мисалы үчүн бир рулонучу, мондойлоручу. Бунусу могу бир рулон 50 метр болот, бул 3,5 машинага жетет да, салонгочу. Ушу бардык нерсе кымбаттап кетти, анан биз да бааны көтөргөн болчук. Себебинен бул жерде балдардын эмгек акылары бар. Ошолор менен эсептепчи. Азыр эми неме кылып туруп дагы меники азыр прямой поставка кылып калган немеден Кисловодскийде. Менде материал өзгөргөн жок. Мурун кайсы материалды ошо даже 2 жылдан өтүп атат, ошо баштаганыбызга иште 2 жыл мурун койдурган балдар жүрөт. Жоготуп алып, бирөөсүн алмаштырып кетет. Анан мына согончок жактар тешилип калат го. Ошолор келип алмаштырып кеткендер болуп атат. Эми сөйдөнде такси бөлөлөрүм бар. Такси 20-дан 30-дан машина арендага берген досторум бар, тааныштар бар. Эми ошолордон көрүп билип атам да, өзүм реальный практикадачы. Ошо материалды немени Подмосковьянын материалы менен иштебейм. Алар бир аз арзаныраак болот, аларды арзан кылып сатсаң деле боло берет. Али Кожуховскийде деле 2500дөн турат го деген сөздөр бар го. О менен бунун айырмасы аты менен төдөй болот. Анан борттору дагы биздики мында реально на совесть жасалат да. Без борт эле жасап туруп, бир аз ийип коет, ошону борт деп айта беришет да. Ал борт эмес, ол башкача анан бакындай разрези менен бир аз бөлөкчөрөөк материал болот да. Мисалы үчүн кийимдин деле, мисалы үчүн джинсынын, обычный джинсынын 2,5 миңдиги бар, 15 миңдиги бар, туурабы? Ол жөн-жөн ол неметпейт да, мисалы брендтен зависит этет, мисалы үчүн анан качество материалдан зависит этет. Саткан жерден зависит этет. Саткан жерден зависит этет, ошондой нерсе да. Ошону 3000ге чейин, мисалы комфорттогу китайский машиналарга 3000ден да сатып аттык. 3000ге чейин көтөрүлдү да баасы. Азыр ошо Орозонун урматына сен айттың го, скидка кылып бериң дедиң эле. Биздин катталуучуларга мен каяка барбайын, неге ошол постоянно жантап уюштурамын. Анан жаман комментарий жазып койсо сен мага чаласын билесиң бака, мынтип атыпсыз го депчи. Элдин ар бир сөзүн жеткириш керек да. Анан ошого бардык машиналарга, китайский Camry, бакында K5, любой машиналарга ошо 2,5 миңден болот. Борту менен, без борт эмес. Экономдон баштап, экономдон баштап. Экономдор дагы 100 сом арзан. Минивендерге кошулбайбы? Минивендер ол башка. Минивендерге 4 саат убакыт кетет. Минивендер 6 миң, 7 миңден 12 миңге чейин болот, смотря кандай минивен. Мисалы, ол сложностьтери бар да. Азыр сиз 2,5 миң деп атасыз, багаж жактагы жанагы площадкасы кошулбаган. Багажы кошулбаган да. Багажы кошулбаган, салондун ичи эле да, биринчи, экинчи ряд. Экинчи ряд ошолору 4 коврик мында. 4 коврик, ортосу менен 5 болот. Соляристердики, Kia Rio-лордуку момдой болот. Бак Kia Ceed-тердики, мисалы үчүн могул жери бийик эместердики, ортосун бир кылып жасайбыз да, чтобы азыр жасай берип таксисттер, мисалы үчүн таксидеги иштегендер, мен да өзүм таксиде иштеген башта. Мисалы үчүн мээри мондой болот, андай болот деп бакындай, кичине бакындай, мындай проблемный нюанстарды полный билем, ошолорго ыңгайлаштырып жасап берип атабыз да. Ан көп айтат, мээриге борт кошуп бер, тигиндей мындай деп. Бериге борт кошсоң машинага түшпөй калат. Могу выпрямиться этилип кетет. Мисалы үчүн мээри кесилет да. Буну кеспей эле, мисалы үчүн мээрден разрез жасап деп берке жасап койсок болот, ол бир-эки алып салганда уже колдонгонго ыңгайсыз болуп калат да. Бирөө жарымга подарок эткенге да аябай жакшы, жанагы брендтерден бар. Немелер баштан маркалар бар, шилдиктер бар алар. Аларда коюп беребиз. Ошолор бар. Анан кийин мону 500дөн сатат элек. Подпятник. Сончо басылбаш үчүнчү. Бул подпятникти ошо тоже скидкасы менен кылып 300дөн установкасы менен кылып беребиз. 300дөн.
Адак 500ден 700ге чейин саткан. Бир ай бою ошондой болот, Кудай кааласа. Бир ай бою орозо ичи ошондой болот да. А мына шилдиктер байкында мына Volkswagen, Hyundai, Chery'ники бар экен, а? Chery любой машинаныкы бар. Мисалы үчүн темир менен, мындай бренд менен. 1,5 подарок этсеңиз да, мына эжекелерди көрүп аткан болсоңуздар, көп азыр вукукка алып атат. Мына машина көп алып атпайбы? Матистикин коюп бере бересизби, фиттикини? Любой машинаны коюп беребиз. Аябай жакшы экен. Ошондой. Дагы анан чехолдорду тигип баштадык. Чехолдорду тигип баштадык. Чехолдор дагы бизде индивидуально. Мисалы үчүн чехолдор бизде 6,5 миңден башталат. Кайсы машиналарга 6,5 миңден башталат? Бизде любой машинаныкы бар. Мисалы үчүнчү, анан кийин индивидуально жасалат, только по запису жасайбыз. Ону мында келип эле жасатып базардагыдай алып кете турган ондой жок бизде. Анан заранее заказ кылып, мисалы үчүн кээ-бирки баягы ходовой машиналар бар го. Мисалы үчүн Solaris, Polo, K5, Octavia, Camry ошолордуку наличие бар. Анан кийин эси ол расцветкалары жакпаса, башкасын заказ кылса болот. Анан китайскилердин көбү бакында сиденьялары разный болот да. Ошого ар ким өзүнүн вкусуна жараша тиктирип атышат. Олор баасы ошо келишим баада болот да. Анан материалдагы баягы мына тканьда азыр любой эле нерсеге, мисалы үчүн али Google'га суроо берсең жооп берет го. Мисалы үчүн базарда 5 миңдик чехол дагы бар. Базарда любой эле Кашковскийге барган 5 миңден чехол сатылат и 15 миңден да сатылат да. Анан тиги арзан сатат, бул кымбат сатат деген сөз эмес да. Беркиники материал получше болот. Астында подкладкалары, анан кийин баягы эко-кожанын өзүнүн экилиги, үчтүгү, төрттүгү деп бөлүнөт да. Ошодон неме баасы келип чыгат. Ошого жараша кымбат болот, арзаны болот. Анан көбүндө чехолду баягы 1 жылга жетпей эле сүрүлүп, беттери түлөп кетет, көрдүңөр бардыгында. Ошолорго бизде 1 жылда түлөп кетет, а биз 1 жыл гарантия беребиз. 1 жылдын ичинде түлөбөйт. 1 жыл гарантия. Түлөбөйт да, эми немесичи? Коврик алам дегендерге кайсыл светини сунуштайсыз мисалы? Коврикке таксиге болсо мына могул светтен өтөрү жок. Айдайт дең ошо. Бул светтен өтөрү жок. Себеби дегенде ошондой деле, мисалы үчүн мондой койсоң бутуңучу жайдын күнү 1 ай мен гарантия берем, мойка кылбастан колдонсо болот. Монун ичине кум толот, буну алып чыгасың, кагасын кайра машинага салып кое бересиң. Бул кир болгонун билбейт, өзү чаң болгонун билбейт. Өзү кир свет да булчу. А мисалы үчүн мондой кызыл светтер бар го. А мо кара светтерди, мисалы үчүн буларды коюп туруп, жөн эле, мисалы үчүн бутуңду чаң кылып туруп койсоң, уже пятно калат да, дак. Аз бир таза болгон ошо билинбейт, мондой дак калып калат да. Бул бозоруп мондой серый свет болуп калат өзүчү. Ошого караларды мындай такси эмес, мындай для личный пользования айдаган машиналар бар го, ошолорду колдонсо болот. Ооба, жумушка барып келем дегендергечи. А так таксиге, мисалы үчүн мен таксиде өзүм деле иштегенде 3 жылдайчы. Сөйдөнде баягы фотоконтроль өтүш керек, мойкага барыш керек, жууш керек, тигинде мында деген проблема өтө көп да. Мына материалда дагы мен могу серийди көп алып келем. Таксилерге баягындай өзүмө кичинерээк балдар болсочу, кызыл коем, көк коем дегендер башта ортпома көк серийди эле кой деп жөнөтөм да. Кийин рахмат айтышат. Жайында любой эмес спор ойнойм, 1 ай машинаны коврикти жууп эле жөн эле кагып коюп жүрсө, неме болбойт. Баягындай кир болгону билинбейт да. Таза болуп тура берет. Буну аласың, могу кум топтолуп калат, кагып коесуң, кум топтолуп калат, кагып коесуң, жүрө бересиң. Себеби дегенде мен 3 ай жуубадым өзүм машинамычы. Кагып коюп эле жүрө берем. Доставка барбы сизде жокпу, кандай? Бизде доставка жок. Мисалы үчүн парктар бар, определенный количествону айтат, мисалы үчүн 10дон 15тен жогору мындай машиналарга жасап кеп бер десе, ошолорго жеткизип беребиз. О жеткизип бергенде бизге келген таксилер бар го. Машина ошолор менен келишип алып туруп эле, могу районго ким алып барып таштай алат десең, мен дейт ошого салып берип беребиз. Өзүбүз акчасын төлөпчү, ошондой неме болсо, ошондой кызматтар бар, анан балдар бар, занят болот да. Доставка жок. Иштөө убактыңар кандай биякта? Иштөө убактыбыз күндүзгү 10дон кечки саат 10-11ге чейин болуп атат азырчы. Ошондой. Бул азыр арзандатуу, биз орозого чейин чыгарабыз. Бүгүн мына 6 март түнү тартылат. Видео Кудай кааласа эртең 7 марттан баштап чыгарабыз да. Ошондон баштап эле болобу же кандай? Же орозого ичилеби, ошондон такташ коелу? Немеде, ушу сен видеону качан чыгаргандан баштап орозо бүткөнгө чейин болот. 2024-жылдын орозонун айы бүткөнгө чейин, Кудай кааласа мына 2,5 миңден болду. Чамданып калыңыздар. Көп количество алам дегендерге кичине түшүп бересизби, кандай? Аны өзүнчө сүйлөшөсүздөр. Көп количество алгандарга эми мындай башка областка барып сатам дегендер болуп калат. Анан кийин көбү чалып алып элечи. Неме болуп атат да, мына толородо туура түшүнүш керек да.
мен жооп берсем кээ бирөө капа болуп калып атат да. Мен келейин дейт, 2 күндө коврик тиккенди үйрөтүп койду деп атышат да. Обучение. 2 күн мен дейт, неме 10 жыл Шведияда иштегем дегендер, аябай күндө 3-төн 4төн адам чалат да магачы. Кече да бирөө капа болду магачы. Мага чалат дагы, менде 500 000 акча бар дейт. Мен коврик ачайын дедим, чехол ачайын дедим эле дейт. Если сен билсең дедим, бул жерде 500 000 жетпей калышы мүмкүн дедим. Эми смотри, кандай кылып ачасың дедим. Может, эски машинкамен, бул машинканы ачкандан кийин буну иштете албайсың, монтип бузулуп молдор неметип эле. Себебинде мо калың неме тигилет да. А берки чүпүрөк тигип жүргөндөр бул машинкага отурса тигип кете албайт. Себебинде могу окантователь менен иштеш аябай оор да. Бул 190дук ийне, эси Шведияда иштегендер бардыгы билет. Шведияда иштегендер 190дукийнени көргөн эмес. Себебинде ол момундай военный брезент тиге турган калың ийне болот. Буну нито кылсаң сынып кетет булчу. Материалың машинкаң сынып калса бир күн жумушуң токтойт, 10 000ге оңдолот. Ушундай жерлери бар да. Оны мен 2 күндө көрсөтүп берсең үйрөнүп алам дагы ачам дейт да. Ол ачкан адам банкрот болот. Себебинде ол иштей албайт да. Мисалы үчүн обычный лекалды алыш үчүн эле 15 күн 1 айлап убакыт кетет да. Бир мастер чыгарыш үчүн 2-3 ай убакыт кетет да. Себеби дегенде мисалы үчүн мындай да, бирөөнү разы кылмайынча эч ким акча бербейт да, туурабы? Мындай сонун машинасында чек-чейтип салып беришиң керек. Анан башка кылыш керек. Анан 10 күндө үйрөтүп кой, мен барайын дагы 10 күн бекер иштеп берем, мен үйрөнөм, кетейин ачайын дейт. Андайга жок, 10 күндө үйрөтө албайм мисалы үчүн. Анан буну бекер да үйрөтө албайм да, мен мисалы үчүн да. Себеби дегенде бекер нерсе боло турган болсо, ол баягындай кандай деп коет? Ол нерсе серьезный мамиле жасабайт, кадырсыз нерсе болуп калат. Мисалы үчүн 5 жыл жогорку билимдүүлөр 20 000 30 000 айлыкка иштешет, туурабы? А мен дагы өзүм жогорку билимдүүмүн. Мисалы үчүн высшее образование бар, мамлекеттик кызматта да иштегем убагында. Алардын бардыгын билем. Муну мисалы үчүн мен 2 ай, 3 ай, 4 айдай бирөөнүн колунда иштегенче заодно обучениега акча төлөп, кыздар ресница-песницага үйрөнүп атпайбы, 60 000, 100 000ден акча төлөшүпчү. Даже баягы лак койгонду да, анын баарынын өзүнүн техникалары бар да. Ошондой эле нерсе. Ошону мисалы үчүн үйрөтсөм, мен акчага үйрөтөм, муну келишип алып, жерде озвучать этпей эле коеюн, бирок азыр үйрөткөнгө мисалы үчүн менде балдар мүмкүнчүлүк жок. Себебинде бирөөгө үйрөтөмбү, ишти кыламбы, ушундай нерсе да. Анан кийин ачып коюп эле иштесең, бул болуп кете бербей турган нерсе бар. Кошуналарың бар, милиция деген бар, туурабы? Балдардын документтери бар, тигиндей бар, ачып койдуң, болду, иш кетти, андай нерсе вообще болбойт, туура эмес нерсе болот да. Буну мисалы үчүн үйрөнүп жакшы мастер боло турган болсоң, да, мисалы өзүңүн фантазияңан да, бул жерден 50 000ден 50 миллионго чейин акча тапсаң болот. Онда 50 миллионго чейин дегенде онда кандай, мисалы үчүн чоң расширять этип, чоң бизнес бир баягындай неме кылып жүрсең, ошондо көп акчаны тапсаң болот да. Мисалы үчүн бунун ограничениясы жок да. Москвада мисалы үчүн автолюбительдерден канча бир 70-80 миллион бар да, мындай көп да, туурабы? Ошолорго мисалы үчүн кыргыздардан эле бир 300-400 миңдей бир жерде айдоочу водительдер бар экен. Ошонун 5 миңин эле обслуживать этип алчы. Туурабы? Кандай чоң акча мисалы үчүн да. Буга неме практически жетишпейт. Мисалы үчүн 50-60 адамды ишке коюп, олорду үйрөтүп чоңойтсоң, чоң акча тапсаң болот мисалы үчүн да. Анан кийин беркиндей кылып эле 2 күндө үйрөнүп кетем, 3 күндө үйрөнүп кетем дегендер, пожалуйста, чалбагыла деп айтып коеюнчу. Себеби дегенде буну мисалы үчүн көрүүчү бирөө болгон менен бул жерде мисалы үчүн общий количество подписчиктериң 20-30 миң болот, 20-30 миңден бир 100-200 чалат да. Баягы үйрөнөйүн дедим эле, керектелер зериккенден ар кандай болуп чала берет да. Ошого биринчи иштеш керек, 3-4 айсыз буда мастер болуш кыйын. Мисалы үчүн любой эле адамга ошондой айтып коюш керек да, ошого чалып алып эле күндө 3-4 звонок болот. Мен ачайын дедим эле, мен мындай кылайын дедим эле. Мурун иштеп жүргөн болсо, анда момдой деп совет бериши мүмкүн. Материалды берден алсаң болот, калсаң бизден алсаң болот. Каласаң дагы поставщиктер бар, ол мындай оптум өтө арзан алам десең, ондо чоң акча керек. Мисалы үчүнчү, ол прямой алып келдирем десең. А так бу жерде Москвада любой саткан адамдар менен бизде баасы бирдей эле. Мисалы үчүн материалды мен муну деле өзүм мисалы үчүн для начала ол ачкан адамга бир 200 коврикке жете турган мен канча штук кеткенин билем, канча жип кеткенин билем, ийне кеткенин билем. Ошолорун деле мисалы үчүн неме жардам берип арзаныраак кылып бере алам да, мисалы үчүнчү. Анан кийин беркиндей ол кино да. Майда чүйдөсүнө чейин айтып берди окшойт. Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо, WhatsApp'та жазасыздар. Негизи бул сөздөрдөн кийин негизи суроо деле калган окшойт. Орозо ичи жетишип калгансыздар, мен айтарым, ошо Кудай кааласа арзандатуудан пайдаланып калыңыздар. 1,5 подарок этиңиздер. Мына Вайлдберстте иштеген агаларым, эжелерим мына
эки адамдан бир 10 адамдын экөөсү Wildberries иштеп атпайбы ошо интернет сайттарда алып колдосоңуздар болот. Ишиңиздерге ийгилик, группа контакттары менен бөлүшүп, жакшы каалоо тилек жаза кетиңиздер. Буюрса келеткан орозону тутуш баарыбызга насип эткен болсун. Көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.